Учурда биз Тольятти шаарындагы Renault Nissan Альянстын базасындагы АвтоВАЗ унаа чыгарчу ишканасынын алдында турабыз. Бул ишкана 1970-жылы негизделип, биринчилерден болуп, Жигули 01 маркасындагы автоунаа чыккандыгы белгилүү. Ал эми учурда ишканада жалпысынан 68 миңден ашуун жумушчу бул жерде эмгектенет экен. Ар мүнөт сайын бул жерден 2-ден 3төн машина даяр болуп иштелип чыгат экен. Ал эми өткөн жылы бул ишкана жалпысынан 600 миң машина өндүргөн болсо, 2020 жылга чейин ишкананын жетекчилиги тарабынан алдыга коюлган максаттарга ылайык 1 миллионго жеткизүү көздөлгөн. Самара облусунун курамындагы бул Тольятти шаарында да 1000ге жакын кыргызстандыктар бар. Бул шаар 1970-жылдары түптөлүп жабык типтеги шаар болгон. Курал жарактарды, машина чыгаруу тармактары дүркүрөө өсүп, негизги өндүрүштүн очогу болгон. Айтылуу Волга дарыясынын эң чоң бөлүгү да ушул шаарды аралап өтөт. Бул шаарда жашаган кыргыздардын көпчүлүгү үй бүлөсү менен турушат. Өз ара карым катнашы да көч. Ар дайым майрамдарда, жакшылык күндөрдө чогулушуп, пикир алышып, өз ара маселелерди ортого салып, биргеликте чечүүнүн жолдорун талкуулашат. Бул жерге келгенде семья тууралуу көп ойлонот экенсиң. Кыргызстанда болгондо эки башка болуп атат ой дегенчи. Бул жерде биринчиден общеобразовательный түшүнүк боюнча Кыргызстанга караганда, конечно, бул жерде айырмасы бар. Бул жерде көп информация, анан билим жагынан жогору турат деңгээли бул жерде. Единственное бизге плюс болуп аткан, бирок кыргызчылык, маданий жактан балдарыбыз артта калып кеткен бул жерде. Ал менин балдарым азыр өзүңөр алып көрдүңөр, только мындай үйдөгү сүйлөгөн, биздин гана сүйлөгөн сөздөрдү түшүнөт. Турмушта эми бытовой сөз кыргызча сүйлөйбүз дейт. Кыргызча сүйлөгөндөрдө кээки жерде ушундай моменттер болот. Балам менен сүйлөшүп атканда орусча сүйлөнгөн сөздөрдү туура кылып кыргызча кылып которуп коет. Мисалы үчүн эшиктен кирип келгенде мындай суу болуп, жамгыр жаап, эшиктен келип балам не болду десең, жамгыр болду деп коет. Ал орусчаны которгону дождь болду дегенде жамгыр болду деп коет. Түшүнбөйсүң аны. Анан ага мындай таң калып, мен аны түшүнүп урушкум келбейт, просто ал ошо сүйлөгөндөн ошол жерден кете берсин, хотя бы сүйлөп. Эгер замечание кылып, эгер урушуп кеме кылсаң, ал башка направлениеге кетип калышы мүмкүн. Адыл мырзанын 2 баласы тең бала бакча, мектепте орус тилинде билим алат. Ага карабастан үйдө балдарга кыргыз тарбиясы берилип, ата салт, үрп-адаттардын баары колдонулат. Ошол эле кыргызча эле, Кыргызстанда кандай неме болсо, ошондой эле жашайбыз. Мектептен эми орусча эметишет, анан билбейм, жакшы эле кыргызча эле сүйлөп, кыргызча эле бүт айылга каникулдарда жөнөтүп турган аракет кылабыз. Ошол биякта көп кыргыздар, семьялар бар бизден башка дагы, ошолор менен катташып турабыз. Алардын да бала эмелери бар, бала чакалар. Анан жаңы жылдарда, Нооруздарда өзүбүзчө топтолуп кыргыздар менен майрамдарды өткөзөбүз, барып турушат. Анан өзүбүздүн дагы мындай эмелерибиз бар, айында жолугуп турабыз кыргыздар менен, үй бүлөлөр менен, бир 10 үй бүлө бар. Жада калса достору, таныштарынан бери баары башка улуттун өкүлдөрү. Ага карабастан өздөрүнүн тилин унутпоого аракеттер көрүлүп, толук болбосо да кыргызча сүйлөй алышат. 7-класска чейин башка мектепте окуйт элем, аякта анча эмес болчу. Башка мектепке көчүп, класс жакшыраак, кыргыздар жок өзү. Бир орусда, татарлар эсинде окуйм. Клубумда балдар бар, орустар аз да, өзү кыргыздарым жок. Башка нациялар, көбү татарлар, чуваш, эсинде. Жакшы эле жүрөбүз. Атам командасы бар футболдун, кыргыздар. Өзүм командам бар. Орустар, татарлар, алар менен ойнойбуз жешке. Үйдө эле кыргызча сүйлөп жүрөбүз, болду. Атам ушат орусча сүйлөсөк үйдө. Мен Кыргызстанга барып келгем, көлгө барганмын. Эжемдер менен алып келгем. Кыргызстан жагабы негизи өзү? Жагат Кыргызстан, ооба. Эмнелер жагат Кыргызстанда? Тайнемдеркине барамын. Ал жерде кандай жүрсөң, ушундай жүрө бересиң, эч ким карабайт, айтпайт. Бүт баарын көрүп, таанышып, ойноп, ушинтип эле жүрөбүз. Ал эми уул үйлөп, кыз чыгаруу сыяктуу мааракелер кыргыз салттары менен өтөт. Кандай гана маараке болбосун, аксакалдар баш болуп келишип, акыл насааттарын айтып, ынтымакка чакырып турушат. Тольяттиде көп жылдан бери жашайбыз. Гражданствобуз бар. Менин уулум да. Уулум бир фирмада, сваркада иштейт. Эми келечеги кече жакында экөө кошо келишти, биз менен той кылып жүрдүк. Бул жерде Тольяттиде дагы
эл журтубуз бар, бул да бир тоон болуп калганбыз. Биз өзүбүз Кудай кааласа да бир 2 жыл иштесек, Кыргызстанга барабыз. Ошо эл дейбиз, беде жүрсөк да өзүбүздүн элибиз, журтубуз, тубаныбыз дейбиз. Жүрөбүз ошол Кыргызстанда. Ал эми жаштар болсо ар жуманын шемби күндөрү чогулушуп спорттун бир канча түрлөрү боюнча мелдештерди өткөрүп турат. Ооба, биз ар суббота, воскресенье жаштар менен ойноп турабыз. Футбол суббота күнү, и воскресенье күнү волейбол ойноп турабыз. Ар эч мындай неме жок. Жаштар чогулуп турабыз ар жума сайын. Ошо калганы ушу майрамдарда гана бирге отуруп турабыз. Аталардан бери келе жаткан балбандык өнөр кыргыздын канында бар эмеспи? Мигрант катары сыртта жүрүштө да жоон белек жигиттерибиз кыргыздын намысын бийик кырмап, эл аралык мелдештерге катышып, алдыңкы орундарды эч кимге бербей келет. Соревнования болуп турат, соревнованияда постоянно катышып турам. Катышып, ошолордун арасында биринчи местаны постоянно алып келдим. Ушу 2007 жылдан бери 2013 чейин эч кимге берилекмин. Аркы соревнования болот, ошо соревнованияда биринчи местаны алып турам. Бул татарларда көбүнчө барбана пайсак деп коет да. Ошо сабантой немелерге тынбай катышып турабыз. Ошол жерде дагы барабыз. Бизди ар нерселерге чакырат. Чоң соревнованияларга, ошолорго барып катышып, күрөшүп ошол жерде кыргыздын намын коргоп. Баш аягы биригип, учурда Самара облусунда 8000ге жакын кыргызстандыктар ар кайсы тармактарда эмгектенип жүрүшсө, алардын баарында бир эле максат — өлкөдө стабилдүүлүк орнуп, мамлекетибиз өнүгүп өсүп, туулган өз жерибизге кайтсак деген гана илгери үмүттөрү бар экендиги ар бир мекендешибиз менен жолукканда байкалып тур.